16-июндан 28-не чейин Вьетнамдын Вунгтау шаарында 17 жана 23 жашка чейинки спортчулар арасында грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиондугу өттү. Анда Кыргызстандын курама командасынан барган Байгелди Өмүрбеков 45 кг салмак категориясында килемге чыгып, коло медаль менен кайтты. Байгелди Өмүрбеков. Жети жашынан грек-рим күрөшү менен машыккан Байгелди буга чейин бир топ турнирлерге катышып, байгелүү орундарды багындырган. Ал бул жолу да өзгөчө даярдыкта барганын, бирок салмак таштаган учурда кыйналып калганын айтат. Азияда турнир Азия кыйын болду. Вес кылып кыйналып калдык кичине. Биринчи круг индус балбан менен чыктым. Индус балбан 8 эсебинде уттум. Экинчи круг казак балбан менен чыктым. Адан 6-2 эсебинде утулуп калдым. Адан кийин Залкыт кайра өзбек балбан менен чыгып, адан 4-1 утулуп, 3-кө японду 5-4 эсебинде уттум. Азия чемпиондугуна жаш балбан жылдап даярданып, бир нече машыктыруучулардын көзөмөлүндө машыгууларды өткөргөн. Биз чемпионатка 1 жыл бою даярданабыз. 2 мал интернатта Бишкекте кылам, спорт школа РСКда. 2 мал тренировка кылабыз, бир жума суббота күнгө чейин. Алда эмки жылы кайра ушу июсунда эме болот, чемпионат Кыргызстанда. Аны утуп кайра Азияга барабыз буюрса. Азиядан иншалла буюрса алтын болот ушу жылы. Азия мир жаштар арасында олимпиада болот Дакарда. Ошого барган аракет кылабыз буюрса. Спортчунун маштыруучусунун айтымында турнир аябай кызуу өткөн. Азия өлкөлөрүнөн барган күчтүүлөр арасында коло медалды алуу оңойго турган эмес. Бизде ошол 17 жашка чейинки курама командада 10 бала барып күрөштү. Ошолордун катарында биздин балбаныбыз эң кичинекей салмакта 45 кг салмагында күч сынашты. 3-чү орунду багындырды. Негизи байгелилердин салмагында 7 атаандаш болгон болчу, бирок ирандык балбан келбей калып 6 атаандаш айланпай иретинде күрөшүп чыгышты, баардыгы бири-бири менен. Байгелди Өмүрбеков алдыда машыгууну күчөтүп, дүйнөлүк деңгээлдеги чемпионаттарда Кыргызстандын желегин желбиретүүнү максат койгон. Эске салсак, Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр курама командасы Азия чемпионатында 2 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медаль алып, командалык эсепте 168 упай менен 3-чү орунду ээлеген. Нурасан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.